Bir ай өтүп кызым больницага түшүп, үйдө ошо коркутуулар болуп атпы ошонун ичинде. Вена скрывала, потому что вся рука была исполосована, вся. Магазин жанынан салып кетип ошол. Это от локтя до кисти вся была исполосована. Биз 2022 жылы көчүп барганбыз ал жерге, Сокулукка. Сокулукта 13 жашында зордукталып, 9 бала тарабынан кордолуп келген өспүрүмдүн үрөйү учурган окуясын Акыйкатчы институту 20 мартта маалымдады. Жашы жетелик кызды зордуктоо фактысы боюнча жабырлануучу тарап февраль айында эле милицияга арызданган. Бирок окуя коомго жарыя болгондон кийин гана шектүүлөр кармала баштады. Көптөгөн суроолордон улам кордолгон кыздын жакындары Кактус Кейджи сайтына иштин чоо жайын айтып беришти. Ошондон бери арыз менен кайрылып РУБДга. Ошондон бери иш каралбай. Bir ay өтүп кызым больницага түшүп, үйдө ошо коркутуулар болуп атты ошонун ичинде. Чоң кызыма, кичке кызыма кичине эмелер келип, ошондон кийин жашоосу үйдө төмөн болуп кетти. Ошо кызым эл катары эле кызым бар. Ошо 13 жашында апрелде, ошо 10 апрелде магазин жанынан салып кетип ошо жаман ишке кабылган экен. Ошондон кийин ошо 2023 жылы 10 апрелден бери ошо кызым ал акыбалы дагы мындай өзүмдөй ичинде каткан бир мындай эме кызда унчукпай жүрө берген. Кызым ошо ишке кабылганда азыр 14-тө 15-ке чыга элек. Кызым ушул эки апрелде 13 жашында ошо кармалыптыр, ошо ишке кабылыптыр. Биз 2022 жылы көчүп барганбыз ал жерге, Сокулукка. Ошо сентябрда ошо окууга барып жакшы эле жүргөн. Анан 2023 жылы апрелде ошо ишке кабылыптыр. Биз 2022 жылы августта аягында көчүп келгенбиз. Такыр эле унчукпай калды үйдөн. Көрөлөр ошо отуруп кээ бирде ойлонуп, мындай көп ойлонуп, ила отуруп калчу, көзүнөн жаш агып, эмне болуп атасың деп сурачумун. Анан жакшы эле мама, жакшы эле деп эле мынтип койчу. Ачылып мындай эмелерди айтчу эмес. Анан кийин көрсө ошо коркуп, өзүнөн коркуп, бизден коркуп, ушулардын акмактардын жаман эмесине алып жүргөн экен да ушулар. Ушу кызым ушу жайында, көбүнчө жайында ушу чыгып кетип, мындай кечке чейин ушу окуудан кийин дагы эме болуп жүрдү да, баягы экзамен берер маалдардачы. Кеч келип, анан эмне мындай болуп атасың десем, подружка менен жүрдүм, паркта жүрдүм деп ушинтип калчу. Анан кийин тиги жайында ушу качты, ооба качты. 1-2 жыл жок болуп кетип атты. Милицияларга барып аттым, кайрылып аттым. Ушу мектепке чыгып кеткен боюнча жок, үйдөн чыгып кетти деп. Көрсө булну алып кетишип, салып кетишип, көрүнгөн жерден коркутушуп, ошентишчү экен да булар. Үйгө чейин келип да салып кетишчү экен. Подружкамдыкында жүрдүм мама. Паркта жүрдүм. Эмнеге ушинтип жүрөсүң, эмнеге мындай кылып атасың десем, билбейм мама, билбейм деп эле, билбейм деген суроону көп берчү магачы, мындай. Билбейм мама, эмне болуп атам деп. Молдолорго алып бардым, психологдорго алып бардым эле жайында, ошо. Жок, ошондо деле ачылган жок экен. Бул психологдорго, Сокулуктун немесинде психологдорун алып барып жүрдүм. Шаарда ушу жана Сенамет деген эме бар экен, ошол эки молдолорун алып барып аттым. Ошол психологдор менен иш кылат экен ошолор. Эми колумдан келген аракетимди кылып аттым, кызымдан сурап. Ошолорго деле айтып койсо болмок экен да, ошо жакшы ачылбаптыр ошолорго да. Телефон чалып, коркутуп, үркүтүп, папаңа айтам, школго жаям, мектептериңе мындай кылам деп ушинтип эле кызымды үйдөн да салып кеткен күндөрү болгон экен. Жолдон кайрын
камап алса ошол жерден салып кетишчү экен да. Муну мектепке барбайм деп көп эме кылат эле да, баргым келбей атат, окугум келбей атат мама. Анан кийин мен өзүм мындай магазинге барып келчи же буяка барып келчи деп жумушасам чыкчу эмес. Коюңузчу барбайм деп. Анан кийин мектепке барбасаң билим керек да, окуш керек да деп мен дагы эме кылып койчу мектепкечи. Эми окуш керек да депчи мындайларын айтканда. Окуя тууралуу маалымат тарагандан кийин шектүү делген жигиттердин биринин апасы кызды айыптап, эжесинин паспорту менен мейманканаларга барчу экен деген пикирин айткан. Жабырлануучу кыздын апасы муну четке кагат. Жок, бул нерсенин баары жалган. Биринчиден менин чоң кызым менен экинчи кызым окшобойт. Такыр окшобойт. Чоң кызым да паспорту, ал паспортун такыр эме кылбайт. Менин жанымда анын даже паспортун ал эме кылбайт. Окуучу 20 күн дайынсыз болуп жатканда зордуктаган балдардын бири аны курбусу менен үйүндө кармап отурган дейт кыздын жакындары. Биз жаңы көчүп келип, мен ал курбусун такыр көргөн да эмесмин. Ал ушу звонить этип эле чакырып, ошентип жүргөн экен бул подружкасы. Анан булар ушу жайында бир жок болуп кетишкен. Ушу подружкасы менен 2 күн жок болушкан. Ошондо анын атасы мени таап, анан мага келишип, туугандары. Анан чогуу издегенбиз ошондо. Издеп, анан ошо атасы бирөөлөр аркылуу иш кылып, бир балдарды жалдап жүрүп ошентип тапканбыз. Атасы болуп. Ошондо да милицияга кайрылып, эчтеке эме келбей, эми ошондо атасы болуп эле таптык да, милиция жолунан издөө болгон жок да. При ее так внешнем осмотре обнаружилось то, что она вскрывала себе вены. То есть невооруженным глазом даже, пьяному и слепому видно было бы, что это вены вскрывала, потому что вся рука была исполосована, вся. И это не одна полоска, не 2 полоски. Это от локтя до кисти вся была исполосована. На что, конечно, с ней провели разъяснительную работу. Конечно, сотрудники, инспекторы по делам несовершеннолетних, у них своя методика работы. Она призналась, что была изнасилована и что по сей день ее пользуется насилием. Учурда жабырлануучу кыздын абалы оор. Бирок тергөөчү алмашканына байланыштуу кайрадан көрсөтмө берүү үчүн ооруканадан эрте чыгууга аргасыз болду. Ага чейин больницада болду. Ошо биздин үйгө да келип атышты ата-энелер. Коркутуп үркүтүп болуп атты. Жана кичинекей кызымды да школдон сен эжең мындай, сен эжең тигиндей дешиптир. Анан кийин ошо суд педагогко кайрылып, ушул кызымды аябай эметип атат экен, ыйлап келди, ошо жакын карап койсоңор. Өзүнүн класс жетекчиси ошондо больничныйда экен, ал дагы переживать этирбейин деп ага айткан эмесмин класс жетекчисине. Соцпедагогко чалып, анан ал ошо участковыйды киргизип, балдар менен эме өткөн экен, айтпагыла антип депчи. Анан чоң кызым ошо Сокулукта дүкөндө иштейт. Ошого барып аябай коркутуулар болуп атты. Заявлениеңарды алгыла, силер местный эмессиңер, силерди андай кылып кетебиз, өрттөп кетебиз деген ушундай сөздөр болгон экен. Кызым аябай коркуп, коркпо кызым деп жүргөм. Андан кийин бир күнү чалды. Ушу хозяйкам да албай атат, мама 102ге чалсам да албай атат. Келиңизчи, мен могул жерде бир балдар аябай эме болуп атат деп. Анан папасы экөөбүз чыгып барып, эме кылса кадимкидей эле коркутуу болуп атыптыр аябайчы. Анан ай деп, мен барып ал баланы жулкуп ай десем, бүт өлкөнүн сыныгы жатыптыр жерде, башы. Ошону алып папасына атырылып, ошо өлтүрөмесиңер деп, ушундай нерселердин баарын кылды. Мен мындай эркек балдарды мындай деп такыр эме кылган эмесмин. Ушундай ташты көтөрүп чуркап, ар жакта данданда иштеген бир повар болуп иштеген балдар бар экен. Ошолор келип, ошолор болуштуруп, алардын деле алы келген жок. Андан кийин 3 милиция келди. Алар келип видеого тартып атты, кулап калып, силер мени акча сурап вымогать этип атасыңар деп чыгып, бизди ар кандай түркүн нерселер менен коркутту. Папасына асылат, анан ортодо мен жүрдүм. Ушу бүт өлкөнүн кесигине колдорум кесилип,
эми жолдошум деле баягы эркек да, кой жаш бала экен, анан кийин эме болуп кетпесин деп мен болуштуруп жүрдүм ошолорду. Ошо бир баланын апасы келди кечирим сурап, андай кылып жибербегиле деп, бизди кечирип койгула деп. Эми багыш ата энеде деле күнөө жок дейт, ыйлап ушинтип атса унчуккан жокпуз, эми мыйзам чегинде ушу милицияга бердик, ошолор карасын эми дедик. В больницу мы ее положили 9 марта по причине того, что она, увидев вот это, то, что вот приходят люди, пугают сестру там в магазине, шугают, разные машины перед домом стоят, молодежь, вот это все. На нее это уже надавило так, что ее сестра поймала за руку в момент, когда она хотела выпить какие-то лекарства, уже, потому что у нее уже невозможно будет. Вот это со всех сторон давление, родители плачут, это понятно, там, не радоваться, не чечетку бить, как говорится. И вот она, посчитав себя виновной, вот видите, виноватой во всем вот этом, она решила вот на себя окончательно с этим точку поставить. Бүгүнкү күндө кыздын ата энесине карата ачык жана жумшак түрдө эле коркутуп үркүтүүлөр болууда. Мындан улам ата эне балдарынын келечектеги коопсуздугу үчүн жер которууга мажбур. Помощь действительно нужна, потому что по причине того, что вот у нас произошло, получается, ни мать, ни отец сейчас не могут ни морально, ни физически где-то работать, потому что по причине чего? По причине того, что у них 4 детей сейчас в руках. И мы сейчас боимся девочку одну оставлять. Каждому родственнику идти об этом говорить, но вы знаете, все боятся взять на себя ответственность, за ребенком уход смотреть, чтобы, который, зная, что он на себя уже были попытки суицида. То есть многие боятся этого. И мы обратились пару родственников, где получили отказы, такие мягкие отказы. Понятное дело уже. Это понятное дело. После чего мы приняли решение, что мы больше никому не будем обращаться за такой помощью. Нас по сей день вот помогают друзья, близкие друзья. Это ограниченный круг, только знает нас, знает о нашей проблеме. Живут они, ютятся по разным углам, в суточных квартирах. 3-4 дня назад они ночевали, получается, в машине. Здесь на окраине города в машине ночевали. Жизнь